Кыргызстан. Мээримдүү адамдар жашаган кооз өлкө. Бойдун кичине болушу Кыргызстанда да орун алган ааламдык көйгөй. Бойдун кыскалыгы аныкталышы өтө кыйын болгон өнөкөт жетишсиз тамактануунун жыйынтыгы. Кыргызстанда ар бир 5-чи бала жетиштүү тамактанбайт. Бул биздин өлкөнүн ар бир бурчундагы жетишсиз дагы, ошондой эле жетиштүү дагы жашаган үй бүлөлөрдө болуп жатат. Бойдун кичине болушу баланын нормалдуу өсүү өнүгүүсүнө тоскоол болот. Бала өзүнүн физикалык жана акыл эс потенциалын толугу менен ишке ашыра албайт. Бойдун өспөй калышына өз учурунда көрүлгөн иш-аракеттер аркылуу ал көйгөйгө бөгөт кое ала тургандыгыбыз жагымдуу жаңылык болуп саналат. Саламаттыкты сактоо министрлиги аялдарга жана балдарга алардын өмүрүндөгү эң маанилүү мезгил ичинде колдоо үчүн 1000 күндөгү мүмкүнчүлүктөр терезеси аттуу мамилесин пайдаланат. 1000 күн бойго бүткөн учурдан тарта төрөгөнгө чейин, төрөлгөндөн тарта бала 2 жашка чыкканга чейин мезгилди камтыйт. Кош бойлуу учурда аял жашылча жемиштерди, ошондой эле майсыз эт, жумуртка жана балыкты көбүрөөк жеши керек. Эне менен баланын саламаттыгы үчүн эне күн сайын медициналык кызматкерлер тарабынан акысыз бериле турган темир камтылган таблеткаларды ичүүсү зарыл. Төрөлгөн учурдан баштап 6 айга чейин баланы бир гана эмчек сүтү менен багуу керек. Эмчек сүтү менен гана багуу балага эмчек сүтүнөн башка эч нерсе берүүгө болбой тургандыгын билдирет. Ал гана эмес, суу берүүгө да болбойт. 6 айдан баштап эмчек эмизүүнү уланткыла жана кошумча тамак киргизгиле. 6 айдан баштап 2 жашка чейинки мезгил баланын акыл эс жана физикалык өнүгүүсү үчүн абдан маанилүү. Ушул мезгил ичиндеги толук баалуу эмес тамактануу 2 жаштан кийин ордуна келтирүү мүмкүн болбогон бойдун өспөй калышына алып келиши ыктымал. Бала өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн ачышы үчүн ушул мезгил аралыгында баланын толук баалуу тамактануусун камсыздоо абдан маанилүү. Балага бир күндүн ичинде жетишерлик көлөмдөгү тамак берүү абдан маанилүү. Баланы тез-тезден жана кичине өлүштөр менен тамактандыргыла. Организм азыктар менен биргеликте зарыл болгон аш болумдуу заттар А жана С витамини, темир жана цинк алып турушу үчүн эненин дагы, баланын дагы тамактануу рациону түрлүү болууга жана күн сайын ар кандай азыктарды камтууга тийиш. Бул баланын дене бой жана акыл эс жактан өнүгүүсүнө көмөктөшөт. Балдардын рационунан зыяндуу азыктарды алып салгыла. Ошондой эле туздуу, майлуу жана таттуу тамактардан чектегиле. Туура тамактануу көп тамак жегенди билдирбейт. Туура тамактануу тең салмактанган рационду түшүндүрөт. 1000 күн баланын дене бой жана акыл эс жактан өнүгүүсү үчүн абдан маанилүү мезгил. 1000 күн ичиндеги туура эмес тамактануу өмүр бою ордуна келгис кесепеттерге, физикалык кемчиликтерге, ден соолуктагы көйгөйлөргө жана ашыкча салмак алып келиши ыктымал. Балаңызга жаркын келечек тартуулаңыз. Денис Акмоон, биздин жалпы милдетибиз.